Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Ат башы районуна келдик. Нарын облусунун бул жерде Кара Суу деген айылына биз Адилет байкебизге 2023 жылы ушул артында турган заңгыраган 212 чарчы метрлик 2 кабаттуу үйдү салып бергенбиз. Ошол учурда биз под евроремонт 90% деңгээлге чейин 3 миллион 800 миң сомго кызмат кылып бергенбиз. Албетте бүгүнкү күндө 2025 жылы 3 миллион 800 миң сомго сиз дал ушундай үй тилекке каршы сала албай каласыз. Себебинде жылдан жылга курулуш материалдары кымбаттап жатат. Жыл сайын орто эсеп менен бир үйгө бир 200 миң сомдун тегерегинде кымбаттап баратат. Бул кымбаттоо болсо түздөн түз курулуш материалдарынын баасы көтөрүлгөнүнө байланыштуу да. Бирок сиз деле 3 миллион 800кө ушундай сыяктуу үйдү бүтүрсөңүз болот. Бирок аны үчүн анда сиз деген офиске келип туруп биздин балдар менен дубалдын бийиктигин, терезени, фасадты, канча сомдук эшикти тандайсыз жана ошондой эле крышага эмне материал колдоносуз, ошонун баарын такташсаңыз, анан суммасы так бир келип чыккыдай болот. Ал эми эгерде сизге үй кандай салынган экенин, 2 жылдан бери 2 кыш кыштаган кардарыбыздын үйү азыр кайсындай болуп турат экен, ички планировкасы кандай экенин көргүңүз келсе, биз менен видеонун аягына чейин болсоңуз, биз сизге кенен айтып бергенге аракет кылабыз. Мынакей биз азыр үйдүн жолду караган жак бетине келдик. Бул жерге өзүңүздөр видеодон көргөндөй фасадын деле Адилет байкебиз деле Технониколь компаниясынын Хауберг фасадын тандаган. Биз болсо мындай фартуктарын коюп кеткенбиз, водостокторун коюп кеткенбиз. Ал эми могул жерге болсо атмоскалар коюлуп турат. Бул атмоскасын болсо кардарыбыз кийинчерээк өзү куюп алган. Себебинде биздин стандартный өзүбүздүн сыммаларга атмоска кирбейт. Себеп дегенде кээ бир клиенттер участокты планировка кылат, кээ бирлер топурак салып, наоборот, шагыл салып бийиктетет участкасын, кээ бирлер болсо кырат. Ошон үчүн планировка участка кылып алгандан кийин, облицовка фундамент бүтүрүп алгандан кийин кардар өзүнө ылайыктап облицовка атмоска куюп алсын деп биз ошон үчүн атмоскасын кошпойбуз да. Үйдүн узун туурасын айтып кетсек, туурасынан 8 метрди түзөт. Мен силерге азыр мындай тоголоктоп айтып берип атам. Ата кичинекей выступтары бар. Жана ошондой эле узунунан болсо 12 чарчы метрди түзөт. Кичинекей куйруктары бар. Куйруктарын сиздер немеден көрсөңүздөр болот, проектисинен көрсөңүздөр болот. Биз мынакей бул жака көтөрүлөбүз. Бул жака көтөрүлгөндө могул жерде мындайча айтканда темир эшик турат. Мынакей темир эшиктен болсо биз түз үйгө киргидей болобуз. Бул жагын болсо кардарыбыз мурда биз салып кеткенде могул жер менен эле биз бүтүрүп тапшырып кеткенбиз. Кардарыбыз могул жерин жаңы кошкон экен да. Мынакей могул стенаны кардар өзү кошкон. Биздики болсо мына могул жерден эле прихожка бүтмөк. Мынакей көрдүңүздөр, фасадный материалдар жасалып бүтүп атат. Вагонка менен коостолгон, биз коюп кеткен темир эшик. Эми биз бисмилла деп үйдүн ичине кирели. Бисмилла деп үйдүн ичине киргенде, мынакей киргенде эле мондой болгон сонун кафель турат экен. Мынакей бул сонун ак эшик коюлган экен. Прихожка кенен эле. Ушул жерге кааласаңыздар эле эмени койсоңуз болот эле, шкафты койсоңуз болот эле. Бирок кардарыбыз болсо бул жерге дагы бир өзүнчө прихожка кошкон экен. Ошон үчүн бул жерге андай нерсенин деле кереги жок болуп калат экен да. Мынакей биз ушул эле прихожкадан сан узулга кирип кетсек болот. Мынакей өзүңүздөр көрсөңүз болот. Бул жердеги кафель менен мондой сары алтын золото түрүндөгү амелер менен бекитилген экен ортолорунчу. И кол жууган раковина турат. Абдан кенен унитаз, кааласаңыз өзүнчө үй бүлөгө колдонгонго абдан ыңгайлуу болуп турат. Эшиктердин баары тең ак эшиктер тандалган экен. Бисмилла деп туруп, эми биз үйдүн негизги коридоруна кирели. Мынакей үйдүн негизги коридоруна кирдик. Негизги коридордон киргенден кийин биз бияка киргенде эле мынакей бул неме зонасы да, кардарыбыздын гостевой зонасы. Бул жерге коноктошсоңуз болот. Ушул жерге үй бүлөңүз менен отурсаңыз болот. Кааласаңыз бул жерге дивандарды бияна коюп, бияка койсоңуз болот. Телевизорду бияка койсоңуз болот. Ал бир эми кардар өзүнүн жеке чечимине жараша. Могул жерге болсо чоң коноктосчу стол койсо болот. Мен жанакы көрсөтүп аткан, баштап аткан видеодогу выступ мына ушул жерден башталат да.
Бул дагы бир жолу басылып белгилеп нерсе, азыр кардарыбыз бул жерге отделка иштерин бүтүрө элек экен. Мынакей көрсөңүздөр болот. Бул именно залдыкы бүтүрө элек экен. Потолок дагы эме бойдон турат, биз тапшырып берген бойдон турат. Бирок көрдүңүздөр, апа шпаклевка менен эле кирип деле сиз толук кандуу колдоно берсеңиз болот. Анан менин өзүмдүн мамам да нарындык, анан менин үйүмө барсаңыздар да ушундай монда бүт жерде гүл да. Анан эжекебиз дагы гүл менен увлекаться этет окшойт. Биз жогоруда белгилегендей, бул нарында салынып аткан үй, то есть нарында салып берген үйүбүз 2023 жылы салып бергенбиз. Анан нарында баарыңыздар билгендей, могул жерге коноктошчу деп болсок, обязательно кыргыз комнатада коет, эт тартылат. Эми азырынча бака ал комната толук ремонту бүтө элек экен, бирок могул жерде бир бөлмө бар. Ушул жерде болсо эт тартма кылып пландап коюшкан да. Негизги биз бирок башында офистен пландаганда кухня ушул жерде болмок. Бирок кардарыбыздын чечими боюнча бул жерде эт тартма бөлмө кылгандагы кухняны болсо биз бул жака жылдырып кеткенбиз да. Мынакей түз киргенде эле коридордун бул жеринде кенен кухня бар. Ал эми башкы планында болсо бул бөлмө уктоочу бөлмө болмок дагы, тигил бөлмө болсо залдан кошулуп кеткен кухняга айланмак да. Мына мондай классический стилдеги, даже английский стилдеги десем адашкан болбойм го дейм. Ушундай сонун кухонный стенка бияка тандалып аккуратно жасалган экен. Мынакей көрсөңүздөр болот. Менден видеодон сурай беришет да, кухонный стенкасы илсек кандай болот, кулап калабы, түшүп калабы депчи. Эми Кудайга шүгүр, кулап калбай, түшүп калбай эле илинип, колдонуп жашап келатышат. Биз кайра коридорго чыктык. Кайра коридорго чыкканда бул жерде дагы бизде экинчи сан узул бар да. Мынакей. Биз экинчи сан узулга кирдик. Бул жери тоже кенен көрдүңүздөр, киргенде үйдөн прихожкадан туалетти өзүнчө кылып койушкан дагы. Бул жерде болсо кенен ванна баткан, душевой баткан, кол жуучу раковина баткан, жана ошондой эле стиральный машина баткан. Бул жуунуучу зона жана прачечный зонага бир болуп калган десем адашпайм. Азыр Адилет байкебиздикине болгону эле могу зал жагы калыптыр, калган жагын болсо толугу менен отделкасы бүткөн. Мына мондай болгон сонун обойлор тандашкан. Жогоруда белгилегендей, ар бир видеобузда белгилеп кетебиз. Ар бир кардар өзүнүн жеке чечимине, жеке пикирине жараша каалаган түрдөгү обою, каалаган түрдөгү лестницаны тандап алса болот. Эми бул үйдө негизи башында биз офистен пландаганда 5 спальный комната бар эле. Азыркы учурда 4 спальный комната бар, 4 уктоочу бөлмө бар. Алар экинчи этажда, жүрүңүздөр, анда көрөбүз. Мынакей биз аппапакай болгон сонун лестница менен азыр экинчи кабатка көтөрүлдүк. Экинчи кабатка көтөрсөңүз ушундай абдан кенен болгон ушул жерде коридор бар. Ошол коридордон биз уктоочу бөлмөлөргө кирип кетсек болот. Мынакей биз азыр биринчи уктоочу бөлмөгө кирдик. Мынакей кенен уктоочу бөлмө. Бул жерде өзүнчө эме бар экен, книжный библиотекасы бар экен, сонун китептер бар экен. Кана Тихий Дон бар экен, кимдердики бар экен дагы. На пороге кризиса дейт, сонун китептер бар экен, советский китептер экен. Эми кааласаңыз библиотекаңызда кенен батат сиздикине дагычы. Биз биринчи уктоочу бөлмөгө кирдик. Эми экинчи уктоочу бөлмөгө кирели. Мынакей экинчи уктоочу бөлмө өзүнүн бул жерде кроваты баткан, шкафы баткан, чоң диван баткан, телевизор баткан, жана ошондой эле бул жерге сонун тренажерный атайын тренажер баткан, тренировка кылганга, жана күзгүгө бул жерден будуардан сууланып, каранып, жуунуп тазаланганга. Мынакей бул жерде дагы бир үчүнчү уктоочу бөлмө. Кааласаңыздар бул жерде уктоочу бөлмө болсоңуздар болот. Бул жерге кардарыбыз телевизор коюп койгон экен. Бул жерде как көрдүңүз го, кааласаңыз при желании сиз как гостевой катары деле колдоно берсеңиз болот. Эми биз 4-чү уктоочу бөлмөгө кирели. 4-чү уктоочу бөлмө биздики бул негизи ата эненин уктоочу бөлмөсү. Бул жерде бешикте бөлөнгөн. Биз дагы бир жолу баса белгилейм. Нарында жүрөбүз. Нарында качалка колдонулбайт. Нарында ушундай бала сонун бешикке бөлөнүп уктайт. Менин мамамдар айтып берет, мен кичинекей кезимде ушу бешикте вообще ойготуп анан тамактанчубуз депчи. Ошондой сымал сонун бешикте тынч уктап жатыптыр бул жерде. Бул ата эненин уктоочу бөлмөсү, өзүнүн мастер спальнясы менен. Мынакей бул жерге кирсеңиздер, гардеробу бар өзүнүн. Жана гардеробтон биз түз сан узулга кирип кетсек болот. Мынакей бул жерде өзүңүздүн сан узулуңуз бар. Унитазыңыз бар, кол жуган раковинаңыз бар. Кааласаңыз бул жерге душ дагы кошуп койсоңуз болот.
баягы ата эненин өзүнүн уктоочу бөлмөсүндө өзүнүн гардеробу, өзүнүн санузулу болгон абдан баягы удобный болот да. Эми общий дагы санузул бар бул жерде. Бирок бул общий санузулду негизи план боюнча санузул эле, бирок кардарыбыз бул жерде төшөк жыйма кылып колдонот экен мынакей. Кыргыз болгондон особенно нарында төшөк жыйма деген бөлмө өзүнчө эле баягы чоң бир бөлмөнүн маанисин аткарат. Себеби дегенде бизге конок тууган урук көп келет. Ошондо коноктун баарын, туугандын баарын жайгаштырганга төшөк керек болот да. Мынакей 212 чарчы метрде түзгөн, 8ге 12 метрде түзгөн, сонун болгон 2 кабаттуу үйүбүз. 2023 жылы салып бергенбиз. 2 кыш кыштап кардарыбыз соп-сонун эле жашап жатат. Жогоруда обзордо айтып бергендей эле бул үйүбүздү деген Адилет байкебизге куруп бергенбиз 2023 жылы. Анан Адилет байкебиз азыр тилекке каршы өзү үйүндө жок экен, жумуш боюнча жүргөн экен. Бирок ошого карабастан эми ушунча биз Кара Сууга чейин келгенибизге байланыштуу үйдүн ээси Назира жеңебизден да чакан интервью алып, 2 жыл кыштаганда кандай болду, жаңы впечатлениялар кандай болуп атат, ошол жөндө силерге кызык болгон, реалдуу жашап аткан, нарында жашап аткан, баса белгилеп койчу нерсе, бул үйдө азыркы учурда таптакыр отопление коюла элек, 2 кыштан чыккан үй да. Ошолор жөнүндө дагы бир сурап, маалымат алып силерге айтып берели дедиклер да. Эми Назира жеңе, азыр кирип мен обзор тартып кеттим, обзорго тартып кетип, бир нерсени байкадык. Таптакыр эле ошо отопление жок да. Анан 2 кыштадыңар уже. Анан ошол боюнча айтып берсеңиз да кандай? Мурдагы үйүңөрдө кандай эле, бул үйүңөрдө кандай эле? Немеде, кирпич, топурак кирпич деп коебуз, ошондон салынган. Төө кирпичтен салыныптыр. Там мустак эле болчу, жылына бир 5 тонна, 6 тоннадан от жагылчу да. Аны бусу эле сразу эле салдык, бул 1 жылда эле кирип кеттик, ноябрь, декабрда кирдик. Отоплениясы жок эле чыктык. Астына 1 жылыткыч сайылды, үстүнө 1 же 2 сайып коет. Күндүзгүсүн такыр сайбайбыз. Түнкүсү эле сайылчу. Анан быйыл ошо отопление салып көрөлү, салбай көрөлү деп кыштаганбыз. Анан быйыл да ошентип кыштадык да. Ооба. Анан тердейби деп да байкадык быйыл. Может салсакпы же эмне кылсак деп. Бирок чын эле тердеген жок асты. Анткени баягы пена неме куйлап турбайбы? Тердеби дегенде терезелер тердеби деп атасызбы? Терезелер былтыр тердеп чыкканда анткени жакшы кургабай калыптыр да. Ал эме болчугунда да силер баягы кышка маал отделкасын бүтүрүп келгенсиңер да. Ошондо болуп калды да. Анан отделкасын бүтүргөндө деген бул отделкадан деген жанагы влага образоваться этип дагы ошолор анан ошол кургап анан конденсировать этет да. Анан быйыл да байкайлы десек тердеген жок, раз терезенин баары аябай сонун болду. Быйыл да ошо кыштадык. Анан отопление койбой деле коелу деп эле чечип атабыз. Анткени эми ал деле бала китте да от жагасың. Мисал катары сиздер уже реалдуу кыштаган кишилерсиңер да, 2 кыш кыштаган кишилерсиңер да. Канча сом чыгат негизи полностью электроэнергияга? Светке
аябай көп нерсе сайып атат. Теплый полдор да бар, мосано жылдерде. Эмелер бар. Аристондор бар, эки аристон бар чоң. Анан бир 3000 тегерегинде эле чыгып атпайбы? 3000 сом тегерегинде чыгып атты. Это в месяц, айына, Месяц. Айына, туура эле. Бир айда ошондой эле төлөп аттык да. Эми ашып кетсе 4000 ба, аябай көп жаксаң. Негизи мен бул эмеге деле себел болду десем болот да, акчага себел болду. Анткени 5-6 тонна көмүрүңдү жакчы эле. 5-6 тонна көмүрдөн чыгар дагы. Ошол 5-6 тонна мындай да бизде көп учурда ушунда салыштырганда жүрүшпөйт да. 5-6 тонна, 1 тонна көмүр азыр кышкысын калп айтпасам 4,5-5 болот да. Тим более жылга эме кымбаттап атат да, көмүр дагычы. Андан тышкары дагы сиз отоплениясына киргизген акча, мисал катары мен баягы курулушта жүргөн кишилерге катары айтып атам, могул үйгө если сиз көмүр отопительный система жанагы полностью паровой отопление киргизем десеңиз, печкасын койгонуңуз, расширительный бачок койгонуңуз, турбалар койгонуңуз, балдардын работасы көмүрдү эске албаганда эле бир 10 000 доллардын тегерегине чамалап барат да. 10 000 кор болсо да 8 000 долларга мен гарантия берем, барып берет экен да. Сиз ошондо көмүргө жете электе мурда эле мисал катары сиз көмүр отопление койчу акчаңыз менен бир 10-15 кыштан чыгып кетесиз да. Ошо да. Анан эми койгондо делечи отопление койгондор болот да. Отопление койгондор болсо деле мен эметмекмин да. Совет бермекмин, мындай светке эле кошуп койсо болот да. Анткени деген там деген аябай ысып чыгат. Там аябай ысып чыгат. Күндүзгүсү тим более күн кышында терезелерди ачып коебуз. Анан үй өзү эле жылып чыгат да, ошонусу аябай жакты. Өзү эле жылып чыгат там. Анан аябай жайкысын болсо, эмелерди түшүрүп коебуз. Шораларды бүт түшүрүп коебуз. Күн кирбесе эле салкын тура берет да. Негизи биз бүт клиенттерге сунуштап кетебиз. СИП технологиянын ошо кышкысын жылуу болот, термос сыяктуу да. Терезеден кирген күндүн нуру менен эле, эжеке Назира жеңге айткандай эле үй жылып калат да. Бирок жайкысын ошол эле терезеден кирген күндүн нуру сиздин үйүңүздү ысытышы мүмкүн. Ошон үчүн жалюзини тосушуңуз керек. Бирок эң жакшы жолу үйүңүзгө бир чоң кондер коюп койсоңуз, ошол толук кандуу жетиштүү болот да. Бир кондиционер коюп койсоңуз, аны менен вообще бир температураны карап берет дагы. Анан эгерде азыр бизде чоң үйдө салып берип атабыз, нарынгачы 500 чарчы метрлик үй салып берип атабыз. Ал жерге болсо кардар ыстыгына болсо биз солнечный панелдерди коюп туруп, бүт воздушный система отопления кылабыз деп атабыз да. Воздушный система отопления дегенде бул үйдө дуалды жылытыштын кереги жок. Полду жылытыштын да кереги жок. Бул үйдө деген болсо сиз абаны гана жылытышыңыз керек. Анан ошон үчүн воздушный система отопления Америкада колдонулат. Ал сиздики бир эле учурда фильтрдин милдетин аткарат, кондиционердин милдетин аткарат, отоплениянын милдетин аткарат. И получается сен эң маанилүү дагы нерсе увлажнительный да милдетин аткарып берет да. Сөйдөнгөндө үйдүн ичинде воздухта дагы влажностьты туура сактабаса дагы бул дагы түздөн-түз ден соолукка таасир этип коет да. Ошон үчүн азыр ошондой да системаларды койсоңуздар болот да. Ошол эле көмүр отопление койчу акчага кечине бир 2-3 000 доллар кошулса эле, в принципе тиги туруп калат да. Бирок ал жерден сен 3, 4, 5 түрүн аласың да, мындайча айтканда пользасынчы. Анан сиз айтып атпайсызбы, 3000 сомдон чыгып атты депчи. Биз мен байкемеде салып бергем, Кара Булунга. Өйдөн күлө айыл силердин. Алардыкы дагы ошо сиздикинен кичине чоңураак, эме подвалын эске алганда да, чынында үй кичинекейирээк, подвалы менен чоңураак болуп калат, 240 квадрат метр болуп калат. Алардыкы деле ошол 3000 сомдун тегерегинде кыштан чыгып келип жатат да. Аларды калп айтпасам 2019 салынган болуш керек эле, 2019 же 2020 салынган болуш керек эле да. Так что мына нарында деле отопление жок эле, сонун эле кыштан кыштап жатышат да. Анан ушул жерде мен элдер азыр комментарий калтырат. Комментарий калтырганча эле суроо берип кетейин. Сөйт өчүп калдыбы кышында? Быйыл көп деле өчкөн жок. Ошо өчкөндө үйүңөр дароо муздап калдыбы? Комнатаны жаап эле баягы кирип кетебиз. Комнатаны жаап эле? Өтсө 1 саатка өчөт кээдечи. Жок, мындай реально бир суткалап өчүп калган өчкөн жок, мындай реально, А то биздин тем более свет деген жайкысын өчпөсө да кышкысын көп өчпөйт. Жайкысын өчсө проблемасы жок да. Негизи кышкысын таптакыр отопление жок болсо комментарий калтырышат. Тоң калбайсыңбы, өлүп калбайсыңбы деп. Эчтеке болгон жокпуз. Комнатаны жаап эле балдар менен кирип кетебиз. Жылуу тура берет да, эшиктерди жаап койсоң эле. Анан бат эле свет күйүп калат, анан бат эле жылып чыгат. Анан бир 15 мүнөттө эле жылып чыгат да, бир комната. Спальня тартылбадыбы? Эшиктерин бүт жаап койсоң эле 15-20 мүнөттө эле аябай жылып чыгат. Ошонусу жакты да. Мен айткан жокмун, мына 2 жылдан бери жашап аткан киши айтып атат. Ошонусу жакшы. Анан эң негизги минустар катары эле СИП панели мен бүт эле видеодо айтып кетем. Бул шумкасы эле да. Мисалы, бул Адлет байкебиздин үйүнө биз межэтажный шумоизоляция атайын жасаган эмеспиз да.
Ошол себептен мынакей сонун Нуржигит тыпылдап нары бери чуркаганда дүңкүлдөшү мүмкүн. Ошол эле силерге минусу ошол эле экен да. Баягы үстүнөн чуркаганда эле дүңк-дүңк дегенси угулганы болбосо, а так баягы эчтеки деле эметпейт. Көнүп деле калды эми 2 жылдан бери. Не критично дейсиз да? Бирок бир нерсени мен сурап кетейин ушул жерденчи. Сиз үйүңүздө жашап постоянно үйдүн ээсисиз да, үйдө жүрөсүз. Анан баягы туруп бир моментте бир жамандык жакшылык болгондо башка үйлөргө барасыз да, мурда салынган үйлөргөчү. Ошондо барганда бирок сизге сезилет экенби кадимкидей насколько ачык, жарык, мындай маанай жарык болуп салынган экенчи. Эми башка үйлөргө барсаң мустак болот. Азыр деле мынакей мустакта үйлөр отура албайсың, баягы калың кийинишиң керек. А биз болсо бир температура менен эле уже көнүп калат экенсиң кадимкидей. Үйдө апабыз да бар, апабыз да аябай көнүп неметип калды. Баягы жылууга көнө түшөт кезде. Жылууда аябай немесичи. Анан кышкысын деле баягы жеңил кийинип алып жүрсөң болот, ошонусу жакшы да. Калың кийинбейсиң, сыз өтпөйт балдарга. Буюрса Адилет байкелерибиз, Назира жеңебиз ушул жерде уже 2 жылдан бери жашап атышат, уже 3-чү жылга кетип атат буюрса. Анан бир да чоң жакшылыгын көрүшкөн экен. Ушул жерден кичүү бешикте бөлүнүп турган, жогоруда видеодо көрсөңүздөр, бешикте бөлүнүп турган кызбы же эркекпи? Кыздуу болушкан экен буюрса, ушул үйдөн кыздуу болуштур. Эми буюрса эң негизгиси Назира жеңе, үйүңүздөр ак жолтой болуп, жакшылыктарга кызмат кылып, ушул жерден бир эле кыздуу болбой, дагы көп уулдуу, балалуу, кыздуу, небере, чөбөрө, кыбыраңызсын ушул жерден чайын ичкиде болуңуздар, жакшылыктар кызмат кылсын. Чоң рахмат. Ошол себептен, урматтуу кардарлар, тамды салып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Адекс компаниясы чынын эле аябай ойдогудай да, ойдон да ашты десек болот. Жакшы. Рахмат. Силерге рахмат, бизге жумуш бергениңиздерге. Урматтуу биздин жарандар, эгерде сиздер ушул видеону ушул деңгээлде чейин көргөн болсоңуздар, анда сиз реалдуу түрдө үй салам деп пландап, изилдеп жаткан болосуз. Мен дагы пландап, ниет кылып жүргөн болсоңуз, ошол ниетиңиз ишке ашып, ак өргөлүү болуп, ушундай Адилет байкебиздикиндей болгон, жаркыраган, маанайы жарык, 2 кабаттуу, 3 кабаттуу болгон үйдө жашашыңыздарга чын жүрөктөн тилектешпиз.